ЛТР каналында жаңылықтар маалымат қызматы, студияда мен Қуат Қуанышбек болу. Саламатсыздарбы. Президент Сооронбай Жээнбеков қол қойған жарлыққа лайық Эдил Байсалов Қырғыз Республикасының Улуу Британия жана Түндүк Ирландия Бириккен Королдугундагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Президенттин башка жарлыгы менен Гүлнара Исхакова Кыргыз Республикасынын Улуу Британия жана Түндүк Ирландия Бириккен Королдугундагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызматынан бошотулду. Ошондой эле мамлекет башчы кол койгон жарлыкка ылайык Эрмек Ибраимов Кыргыз Республикасынын Беларусь Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Анын жүрүшүндө мамлекет башчылары Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммитине катышуу үчүн Кыргыз Республикасына Владимир Путиндин боло турган визити, ошондой эле эки жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулашты. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн тышкы иштер министр Чыңгыз Айдарбековду кабыл алды. Анда Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин мамлекеттик визитине, Монголиянын президенти жана Индиянын премьер-министринин расмий визиттерине даярдыктын жүрүшү талкууланды. Мындан тышкары Чыңгыз Айдарбеков Шанхай кызматташуу уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин Бишкектеги кезектеги жыйынына даярдыктын жүрүшү тууралуу маалымат берди. Мамлекет башчысы бардык каты аталган иш-чараларды жогорку уюштуруучулук деңгээлде өткөрүүнүн өзгөчө маанисин белгиледи. Тышкы иштер министри бардык даярдык иштери мурда белгиленген мөөнөттө жүргүзүлүп жатканын билдирди. Ал ошондой эле тышкы саясат ведомствонун алдында турган учурдагы актуалдуу милдеттер тууралуу айтып берди. 12-15 июнь күндөрү коопсуздукту камсыздоого 5000ден ашык милиция кызматкери жана 250 автоунаа чыгат. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Белгилей кетсек, бул күндөрү Шанхай кызматташтык уюмунун саммити, Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин мамлекеттик сапары, Монголиянын президенти Халтмагин Баттулга жана Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин расмий сапарлары орун алмакчы. Анда коопсуздукту камсыздоо үчүн ИИМдин бардык түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өтөт. Мындан тышкары бир катар борбордук көчөлөр маал-мал менен жабылмакчы, кайсы көчөлөр жана кайсыл убакытта экендиги коноктордун коопсуздугу үчүн айтылбайт. Жолдорду жабуу убактылуу коноктор өткөн маалда гана болот. Автоинспекция башкармалыгынан жалпысынан коомдук тартипти көзөмөлдөө үчүн 1000ден ашуун кызматкер күзөткө чыгат. Укук коргоо органдары шаар тургундарын түшүнүү менен кабыл алуусун суранмакчы. Андан тышкары алардын маалыматы боюнча ар бир жол кесилишинде бирден милиция кызматкери туруп, жолдо жүрүүнү жөнгө салышат. Ошол себептен коопсуз шаардын камералары убактылуу иштебейт. Коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун, анын ичинде чет өлкөлөрдүн расмий делегациялардын коопсуздугун, ошондой эле жол кыймылын коопсуздугун тиешелүү деңгээлинде камсыз кылуу максатында комплекстүү иш мечими даярдалган. Иш мечимдин алкагында алдын ала эсепке ылайык коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоого орто эсеп менен 5000ден ашык милиция кызматкерлери жана 250 кызматтык унаа каражаты тартылуусу мечемделген. Бишкекке Кытайдын борбордук опера театрынын 100дөн ашык кишиден турган чыгармачыл тобу келди. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Меймандарды Манас аэропортунан борсок жана сары май менен тосуп алышты. Чет элдик артисттер 11-12 июнь күндөрү Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында Манас операсын коюшат. Буга чейин Кыргызстанга аталган театрдын техникалык тобу келген. Алар декорацияларды орнотуп, башка уюштуруу иштерин жүргүзүп жатат. Манастын образын жараткан актер Юй Цин Джин анын каарманы операдагы эң маанилүү киши болгондуктан бир аз толкунданып жатканын айтты. Эске салсак, Манас эпосун операда коюу демилгеси 2015 жылы Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин катышуусунда өткөн маданият маселелери боюнча жыйында көтөрүлгөн. Опера Жусуп Мамайдын вариантынын негизинде даярдалган, сценарийи профессор кытайлык кыргыз Адыл Жуматурдунун котормосундагы Манас эпосу боюнча жазылган. Ал Кытайда 9 жолу коюлган. 2017 жылы Пекинде, 2018 жылы Нанкин, Тяньцзин шаарларында көрүүчүлөрдүн жогорку баасына татыган. 2018 жылы президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында да Манас операсы көрсөтүлгөн. Ушундан кийин өлкө башчы Кытай театрын Кыргызстанга гастролго келип кетүүгө чакырган.
Манастын образын жаратуу, Бишкектин сахнасында аны көрсөтүү мен үчүн чоң жоопкерчилик. Ал үчүн кыргыз элинин тарыхын окуп, толук маалымат алдым. Кыргызстандык көрүүчүлөрдүн алдында абдан толкунданып турам. Манастын жеринде болуу мен үчүн чоң сыймык. Алтынбек Намазалиев өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Тийиштүү буйрукка премьер-министр кол койду. Буга чейин ал Ала Мөдөн районунун администрация башчысы аким болуп иштеген борбордук аппараттын жамаатына облустун жаңы башчысын биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов тааныштырды. Ал эми Марс Сакыраев мурда ээлеген кызматынан бошотулуп, Чүй облусунун Ала Мөдөн районунун мамлекеттик администрация башчысы аким болуп дайындалды. Тийиштүү буйрукка премьер-министр кол койду. Ош шаарында жаңыдан реконструкция болуп жаткан Токтогул сейил багынан кире беришиндеги тепкиштер талкаланды. Кыздарга өзүн көрсөткүсү келген жигит автоунаасын тепкиштен айдап түшүп бара жатканы тартылган видео социалдык түйүндүргө жарыяланды. Видеонун автору жаңыдан оңдолгон тепкиштер талкалангандыгын кейип, айдоочу мыйзам алдында жооп бериш керектигин жазган. 1996 жылдан бери ремонттолбогон Конституциялык палатанын соттук отурумдар залы жана китепканасы капиталдык оңдоп түзөөдөн соң ачылды. Эмерек жана техника менен жабдуу толугу менен ТИКа тарабынан каржыланып, жалпы суммасы $96,5 миң түзөт. Эми сот отурумунун залы бүгүн заманбап инженердик техникалык каражаттар менен жабдылууда. 2018-2040 жылдары өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын милдеттерине ылайык, ошондой эле президенттин 2019 жылды региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоосунун алкагында палатаны заманбап жабдуулар менен камсыздашы актуалдуу болуп саналат. Бул эми Конституциялык палатанын материалдык базасынын бекемдөө болуп эсептелинет. Себеби залдын өзүнүн баягы сүрүү болуп турса, өзүнүн көрүнүшү болуп турса, келип катышкан катышуучулардагы сот бийлигине мамилеси менин оюмча башкача болуш керек деген ойдомун. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова жайкы каникул учурунда балдардын коопсуздугун камсыздоо боюнча кеңешме өткөрдү. Ал өспүрүмдөр арасында өз өмүрүн кыйоо маселесине өзгөчө көңүл бурду. Балдарды буга түрткөн негизги себептер ата-энелери жана туугандары менен уруштуруу, улуулар тарабынан көңүл буруу жана түшүнүүнүн жоктугу, бактысыз сүйүү болуп саналат, деди ал. Кеңешменин жүрүшүндө балдардын активдүү эс алуусу үчүн бардык шарттарын түзүү боюнча ар кыл пикирдер айтылды. Мындан тышкары алар эс алган жерлерде рейдтик иш-чараларды өткөрүү, балдардын коопсуздугу боюнча калк арасында маалымдоо тууралуу медиа план түзүү, белгилүү адамдарды тартуу, ыктыярчылар кыймылын түзүү, чогулуштардын катышуучуларына маалымат баракчаларын таратуу тууралуу маалымат айтылды. Ата-энелерди жана балдарды эс алуу учурундагы коопсуздук чаралары тууралуу маалымдоонун натыйжалуу каражаттары катары СМС билдирүү, коммуналдык төлөмдөр үчүн эсеп дүмүрчөктөрдү жана чектердин арткы бетинде тийиштүү маалыматты чыгаруу аталды. Алтынай Өмүрбекова жай мезгилинде балдардын коопсуздугу боюнча коопсуздук үчүн бирге аттуу ыкчам иш-чаралар планын иштеп чыгууну тапшырды. Ош облусунун Араван районунда социалисттик эмгектин баатыры Санталатхан Юсупованын айкели ачылды. Бүт өмүрүн пахта таласына арнаган эмгектин каарманынын даңкы Союз тушунда Москвага дейре угулган. Ошол учурда райондон эмгектин 8 баатыры өсүп чыккан. Аймактагы алгачкы механизатор айым эмгектин каарманы жөнүндө төмөнкү материалда. Булса Эмгектин каарманы Салтанатхан Юсуповага арналган айкел Араван районунда өзү туулуп өскөн айылда ачылды. Алыс жакындан келген улуу кичүү, бийлик, коомчулук, эл өкүлдөрү, Аравандын мээнеткеч калкы баары социалисттик эмгектин баатыры Санталатхан Юсупованын эмгектеги каармандыгын бүгүн да баарына өрнөк катары баалады. Энебиз жер элеге жакын инсан болгон. Мунун 1979 жылы эмгекчилер депутаттарынын райондук советтин төрагасынын орун басары болуп иштеп жүргөн жеринен өзүнүн бир тууган бригадасына кайра баргандыгы мунун далилдеп турат. Мунун өзү эженин жаштарга үлгү болчу адамдык сапаттарынын бири болуп
саналат. Ош облусунун Араван районунда өткөн салтанат социалисттик эмгектин баатыры Санталаткан Юсупованын 90 жылдык мааракесине арналды. Кыргызстанда алгачкы комбайн айдаган айым пактанын гектарынан 40-50 центнерден түшүм жыйнап, Советтер Союзунун тушунда атагы Москвага дейре угулган. Biz paxtani abdan avaylab o'zimizni bolamizdek qilib ko'rganmiz da bularni. Qachon dori berish kerak, qachon suv berish kerak, qachon uni hajat qilib nima qarash kerak, o'shani barini biz bolamizga qanday tarbiya berib, qanday vinomatni qarasak, bularga ham shunday qaraganmiz-da. O'shaning uchun ham biz paxtadan giroy bo'lganimizni bir sababi shularga mehr qo'yib ishlaganmiz-da, o'shaning uchun. Hozirgi yoshlarga men aytatalam, shu mehr belgili, qanday ishda bo'lganlar, bariga mehrini belgili. Santalatkan apa uşul ayaldardın içiden birinci jolu sosyalistik emgektin batırı bolğan Paxtaker ayal. Anın artmandan bayağı 16 kız. Uşunday degen keyin bul kişiden keyin çıkkan жаштар бригадалары чыккан. Бүт өмүрүн талаада таңды тосуп күн батырган эмгектеги каармандыгы үчүн социалисттик эмгектин баатыры жогорку наамына татыган. Эмгекти сүйгөн баатырдын илебинен Араванда эмгектин 8 баатыры өсүп чыккан. Пактачылык менен иштеген негизги баатырлар болгондо, анан өзүңүздөр билесиздер, Союз убагында чыныгы эмгек бааланып, ошол эмгекти ардактап ушул жерде 8 баатыр чыгып, анын бирөө 2 жолку баатыр болгон. Биздин ушу жаштарга бир насаат болсо, жаштарыбыз ушу кандай эмгектин артынан кандай үзүрдү көрөт деген максатта жасалып жатат да. Султан Ибраимович, машина тегиш үчүн бөлүнгөн аянттардын пактасы чанагынан кыйгасы ачылды. Андан соң Санталаткан Юсупованын талаада эмгектен акыбет тапкан баатырдыгы көркөм чагылдырылды. Ал бүт өмүрүн пакта талаасында комбайн айдап, гектарынан 40-50 центнер ак була жыйнап, Советтер Союзунда Араван району 3-орунда турган. Эмгектеги каармандыгы үчүн социалисттик эмгектин баатыры жогорку наамын ататып, СССР жогорку советинин депутаты болуп шайланган. Майра Мурзокулова, Бекжан Рыспай уулу, ЛТР Ош облусу. Бул сааттарга алынган жаңылыктар түрмөгү дал ушундай болду. Биз менен бирге болуңуздар.